Азыркы биздин кырдаалыбыз жакшы бир кырдаал эмес, ошондуктан бул Рамазан айында иншалла биз Аллах субханаху ва тааlanын бизге берген бир белеги катары иншалла кабыл алсак, жана баарыбыз мусулмандардын баары дуа кылышса иншалла, ошо Аллах субханаху ва таала эмне кылсын, ошол орозонун, Рамазандын, ошол мусулмандардын, жалпы эле бүтүн дүйнөнүн кыйналып жаткан элдин, инсандардын жакшылыктарга чыгуусуна, бул жамандыктардан кутулуусуна иншалла бир себепкер болсун деп дуа кылабыз иншалла. Ал эми урматтуу мусулман бери туугандар, сабагыбызга кайта турган болсок, бүгүнкү биздин темабыз, Алла Таала насип кыла турган болсо, Рамазан тууралуу кеп кылабыз. Бир 20 мүнөттөй, 25 мүнөттөй биздин убактыбыз бар, Алла насип кыла турган болсо. Урматтуу мусулман бери туугандар, Аллах субханаху ва таала 12 жараткан 12 Рамазан айынын ичинен бир айды башка айлардан жогору кармап, Аллах субханаху ва таала ошол айга бир ыйыктыкты берген болуп эсептелет. Бул да Рамазан айы болуп эсептелет. Ошондуктан Кур'ан Каримге карай турган болсок, карасаңыздар, Кур'анда 12 айдын аттары бир гана Рамазандан башка эч бир айдын аттары аталган эмес. Ошол жакта алымдарыбыз айтат, ошол Рамазан айынын дейт. Ошол Рамазан айынын Кур'ан Каримде Рамазан деп аталуусунун анын өтө улуу бир убакыт экендигин, улуу бир мезгил экендигин далат кылуучу себептердин эң улуусу жана ошол да жетиштүү деп айткан алымдарыбыз бар. Мисалы Рамазан эмнеге десеңиздер, Кур'ан Каримде аят бар. Бакара сүрөсүнүн 185 аятында Аллах субханаху ва таала эмне дейт? Шахру Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан. Шахру Рамазан. Мана карасаңыздар, Рамазан айы дейт Аллах субханаху ва таала. Башка эч бир 12 айдын аты аталган эмес, аттар аталган эмес. Бирок Рамазандын, ошол бул айдын, биз азыр жашап жаткан рахматтын, мээримдин айынын аты Кур'анда бар. Шахру Рамазан. Эмне бул Шахру Рамазан? Эмнеси менен Аллах субханаху ва таала эмне себептен бул Рамазан айдын ыйыктыгы Алла Тааланын даргөйүндө эмне себептен болуп атат? Шахру Рамазан. Ыйыктыгы аллази унзила фихил Кур'ану худан линнас. Инсандарга жол башчы боло турган, мусулмандардын жол башчысы боло турган Кур'ан бул айда түшүрүлгөн. Ошол Рамазанда эмне түшүп атат? Аллах субханаху ва тааланын Кур'ан китеби, Алла Тааланын сөзү, Алла Тааланын өкүмдөрү, Алла Тааланын дини эмне ошол Рамазан айында түшө баштаган. Эми карасаңыздар, Рамазан айы, урматтуу мусулман бир туугандарым, Рамазан айы эмне менен ыйык дегенде биз эмне деп айтабыз? Рамазан айы Кур'ан менен ыйык болуп атат. Кур'ан түшкөндүгү үчүн Рамазан айы ыйык болуп жатат. Ошондуктан бул Кур'ан бирок бир мындай маанилүү бир маселе бар бул жерде. Кур'ан кимге түшүп атат биринчи? Ошонун жообун бериш керек. Кур'ан алгач биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга түшүп атат. Ошол себептен алымдарыбыздын өтө жакшы бир сөзү бар бул маселе боюнча. Эмне деп айтышат? Иннал хикмата фи тахсиси хаза аш-шахри бихазихи ал-ибадати хия аннаху аш-шахру аллази унзила фихил Кур'ан. Бул ибадатты, бул ошол орозо ибадаты болсун, башка ибадаттар болсун, Рамазан айында өзгөчөлөндүрүлгөндүгү, ар бир ибадаттын, ар бир кылган жакшы иштердин, ар бир кыймыл аракеттердин, керек болсо жүрөктөгү ниеттердин Алла Тааланын даргөйүндө өтө чоң бир кадыр баркка ээ боло тургандыгын, ошол соопторун Алла Тааланын даргөйүндөн эсепсиз жазыла тургандыгын түзмө-түз хикматы эмнеде дегенде, бул айда Кур'ан түшүрүлгөн дейт. Унзила фихил Кур'ану. Уфидат алал башари фихи хидаятур рахмани би би'сати Мухаммадин хатамин набийин алейхи салату вассалам. Бул айда Аллах субханаху ва таала бир эмне берди? Инсандардын бир хидаят башаты болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам.
Пайгамбарлардын акыркысы болгон биздин пайгамбарыбыз ümmetkö akır zaman ümmetine anın içinde Müslümanlarga bizlerge iman keltirgenlerge Allah subhanahu wa ta'ala bir belek iretinde Ramazan ayında bizdin paygambarыбызды berip atat deydi. Öte manilүү bir söz bol. Oşonduktan bul belek Ed-daime ila ahiri zamani. Akır zamanga çeyin, kıskaçası kıyamatga çeyin bul belek ulanıp kete beret. Oşol sebepten bul Ramazan Müslümanlar üçün öte çoğun bir kadır barkka Bul ayda biz belek iretinde Kur'an'da aldık. Bul ayda biz yol başçımız, bizdin ülgübüz, bizdin süyüktübüz, bizdin jaşoğuzdun mаңызы olgon paygambarыбыздын sünnötü belek iretinde bul ayda berilip atat жалпысынан себеп дегенде пайгамбарлык пайгамбарыбызга келип атат. Ошондуктан biz bul айдын кадыр баркын ошол жактан билиш керекпиз. Эми карасаңыздар, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın ümmetine civerilgen emnesi olat bir ırayım olat. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin ırayımı olup eseptiret. Bir gana Müslümanlarga emes. Başkalarga, cansızlarga, candularga Peygamberimiz bir emne merim bolup eseptiret. Bul ayattın tafsirini karay turgan bolsoңор öte tereң manileri var. Ага кире турган болсок чыга албайбыз азыркы учурда. Экинчиден Аллах субханала тааlanын өзүнүн ошол кулдарына мээрими чексиз болгондугу үчүн бул айды Аллах субханала таала бир мүмкүнчүлүк иретинде кулдарына ыроолоп жатат. Мисалы пайгамбар алейхиссалату вассалам бир хадиси бар. Эмне дейт хадисте карасаңыздар? Иза жаа Рамазан. Рамазан келген учурда футтихат абвабул дженнати. Бейиштин эшиктери ачылат. Айтат, кадимкидей ачылат деп айтылат. Бул жерде бир метафора, же кыйтма бир маани, же башка бир нерсе эмес. Түзмө-түз бул хадисти түшүнүш керек. Футтихат абвабул джаннати. Бейиштин эшиктери ачылат. Эмне деген сөз? Бейишке кирем деген үчүн бейиш жабылбайт. Ва гулликат абвабун нари. Тозоктун эшиктери толугу менен жабылат. Эмне деген сөз? Аллах субханаху ва таала мисалы карасаңыздар, Биздин душманыбыз ким? Шайтан алейхи лаана. Биздин душманыбыз эмне? Өзүбүздүн напсибиз. Мына напсибиздин дагы тозокко алып бара турган жолдор дагы эмне болот? Жабылган болуп эсептелет. Шайтандар дагы бизди азгыра турган шайтандар дагы Алланын мээрими менен, Аллахтын ырайымы менен бул айда васуффидати шаятину эмне шайтандар чынжырдарга байланат деп атат карасаңыздар. Allah Taala кандай болот. Башкача айтканда пайгамбарыбыздын экинчи хадиси бар. Эмне деп атат карасаңыздар? Хадис бир аз узунураак, бизге тийиштүү болгон бир жерин алалы. Варагима анфу рajulin дахала алейхи рамадану thumma انسلخ qabla an yughfara lah. Ramazan ayı kirip turup Ramazan ayı kirip turup anan bir insandın kılgan günösü geçirilbesten al insan egerde Ramazan çıkıp ketken bolsa deydi oşonday. Kıskaçası Ramazan geldi. Ramazan gelgenden keyin mümkünçülüktün bardыгы açıldı. Mana karasаңızlar. Beyişler açılıp atat. Tozoktor jabılıp atat. Шайтандар чынжырга байланып атат. Мына бул айда эгерде адам баласынын күнөөсү кечирилбей тур Рамазан кайтып кете турган болсо, ошол инсан зыянда болсун деген маанисинде айтылып атат. Рагима анфурожулин мурду жерде өстүрүлсүн деген сөз зыянда болсун, банкротто болсун. Ал адам кандай адам деген сөз? Ал адам чындыгында Кудай Тааланын мээримине, Кудай Тааланын ырайымына эмне кал инсан гана болушу мүмкүн деген маанисинде. Демек Аллах субхана таала бүт мүмкүнчүлүктөрдү берген бул Рамазан айында. Кайсы мүмкүнчүлүк? Күнөөлөр кечирилсин мүмкүнчүлүгү. Аллах субхана ва таала күнөөлөрдүн бардыгын кечирет,
şirkten başka деп Kur'an'da aytılат. Бул mutlak болгон bir түшүнүк. Ошондуктан биз айтабыз, ким кандай күнөө кылган болсо, үмүтсүздүккө түшпөш керек. Ошол Рамазан айда ичинде ошол орозосу менен, кылган ибадаттары менен, окуган таравих намаздары менен, кылган дубалары менен, пайгамбарыбыз айткан салаваттары менен, окуган Кур'аны менен, зикири менен, жакшы кайыр садака иштери менен, жакшы сөз менен, башка бирөөгө жылмаюусу менен, керек болсо ачууланган учурда унчукпай коюусу менен Аллах субханаху ва тааланын ырайымына ээ болуп туруп, Аллах тааланын кечиримине ээ болуп туруп, күнөөсү кечирилип, бейишке кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусу ар бир мусулмандын моюнунда болгон бир милдет болуп эсептелет азыркы учурда. Урматтуу мекендештер, буга маани бериш керекпиз. Бул Рамазан айы өтө ыйык бир ай, биз үчүн чоң бир мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Ошондуктан бул айдын эң чоң белеги болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, бул айдын эң чоң белеги болсо, бизге парз иретинде келген орозо болуп эсептелет. Эгерде Алла Таала бул орозону бизге парз кылбаса туугандар, анда биз бул орозону кармабай коет элек. Эгерде Алла Таала айтса, эми орозо Рамазан келген учурда, Рамазан айында 30 күн орозо кармап койсоңор жакшыраак болот дей турган болсо, анда эч кимибиз кармабайбыз. Себеп дегенде Алла Таала бизди билет, нафсибизди билет, шайтандын бизге болгон азырыктарын билет, биздин бара турган жерлерибизди жакшы билет, ой жүгүртүүбүздү жакшы билет. Алла субханаху ва таала биздин жаратуучубуз болгондон кийин Алла Таала бизге бул белекти бир парз иретинде берип атат. Эмнеге белек деп жатам бул нерсени? Себеби орозо өтө чоң бир белек. Алла субханаху ва таала айтат: "Куллу амали ибни адама лаху." Ар бир кылган амалы адам баласы өзү үчүн болот. Башкача айтканда, ал жерде өзүнүн бир кызыкчылыгы болуп калышы мүмкүн дейт. Ошол жерде бир рия аралашып калышы мүмкүн, жана башка нерсе болуп калышы мүмкүн. Илля саум, эмне башка? Орозо башка дейт, карасаңыздар. Фаиннаху ли, ошол орозону эгерде адам баласы кармай турган болсо, бир гана мен үчүн кармайт дейт Алла субханаху ва таала. Карасаңыздар, мен үчүн кармайт. Башкача айтканда, орозо жападан жалгыз ошондой бир ибадат исламда, ал жерде рия деген, эл көрсүн деген, көргөзмөчүлүк деген нерсе, показуха деген нерсе такыр жок. Ошондон Алла субханаху ва таала Рамазанда дал ошол ибадатты парз кылып атат. Себеп дегенде бул мүмкүнчүлүктөн пайдалансын, ошондой бир ибадатты кылсын, ал ибадатында эмне болбосун, бир рия аралашпасын деп. Ва ана ажзи бихи дейт Алла субханаху ва таала. Ошонун соогуну мен берем дейт. Бир да могу жерде оң тарапта болгон, ошол жана сол тарапта болгон кираман катибиндер бар. Биздин амалдарыбызды жазып турган периштелер бар. Жакшы амал кылсаң, со дароо жакшы жазды дейт. Жаман амал кылсаң, дароо жаманды жазды дейт. Эсептешет, канча амал кылдың, канча күнөө кылдың, баарын эсептеп коет. Бирок бир амал бар, ошол амалды периште эсептей албайт. Ал амалды эч ким ошол амалдын сыррына жете албайт. Ошол амалдын кул менен Алланын ортосунда болгон бир сыр болуп эсептелет. Орозо бул бир сыр. Кул менен Алланын ортосунда болгон бир сыр болуп эсептелет. Ошол сыр кыяматта ачылат. Ошон үчүн Алла Таала айтат: "Ва ана ажзи бихи", анын сыйлыгын мен өзүм гана көрсөтүп берем. Өзүм гана ошол сыйлыкты эмне кылам? Кулдарыма берем дейт Алла субханаху ва таала. Мына өтө маанилүү болгон бир нерсе туугандар. Өтө маанилүү болгон нерсе. Ар намаз окуйсуң, башканы окуйсуң, тиги ибадат, бул ибадатты кыласың, ошонун соогуну аласың, периште жазат мынчалык соо экен, тигинче соо. Бирок орозого келгенде токто. Орозого келгенде токто. Периштелердин баардыгы стоп кылат. Бир да жанду жок. Орозонун соогуну биле турган Аллахтан башка эч ким билбейт. Бир гана Аллаху субханаху ва таала. Ошон үчүн ошол орозону Аллах Таала Рамазанда парз кылып атат. Кандай сонун Аллах Тааланын мээримдүүлүгү бизге берип аткан. Кудайга эмне кылыш керекпиз? Миң шүгүр кылабыз. Канча шүгүр кылсак аздык кылат. Бирок орозодон максат туугандар, орозодон максат жалаң гана ачка калуу болуп эсептелбейт. Ачка калуу болуп эсептелет. Себеби Аллах субханаху Кур'анда эмне дейт?
Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettekun. Ey Allah'a iman keltirgenler, sizlerge orozo, murdagı kavimlerge orozo farz kılıngандай sizlerge de farz kılındı. Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum balkim tettekun, takvalıkka olasınlar. İki mani var. Balkim tozoktan kutulasınlar degen manisi var. Balkim takvalıkka olasınlar degen manisi var. Demek orozo karmasan takva bolosun degen şart emes bul jerde. Orozo karmasan oşonda balkim takva bolosun degen söz. Orozo karmasan oşonda balkim tozoktan kutulasın degen söz. Mümkün tozoktan kutulasın degen söz. Sebep orozoda riya yok. Oşol amal çındığında Allah üçün ihlaslı olgan bir amal bolup eseptelet de Allah subhanahu ve taala'nın emnesine beyişine жетире турган амал болот. Ошондуктан бул жерде манири болгон нерсе бир ниетибиз Аллах үчүн болуш керек. Эгерде сен орозоңду Аллах үчүн эмес, Алладан башка нерсе үчүн кармай турган болсоң, же Алла Таала менен кошо дагы бир нерсе үчүн кармай турган болсоң, Алла үчүн кармайм дагы фигурам жакшы болсун дей турган болсоң, мисалы, ал орозо болуп эсептелбейт. Сен ошондо эмне кыласың? Мен халис Аллахтын ыраазычылыгы үчүн орозо кармайм деген ниетти кылыш керексиң. Өтө маанилүү. Болбосо, эгерде сен Алла үчүн орозо кармай турган болсоң, коомчулуктан уялып, кошунадан уялып, эл эмне дейт деп, же башка нерсе үчүн, же досум айтты тигиндей мындай иш кылып, ар кандай себептер болушу мүмкүн Аллахтан башка. Ошондо адам баласын кармаган орозосу ибадат болбойт. Адам баласын кармаган орозосу эмне болот дегенде пайгамбар айткан: Rubba saimin, kevir orozo karmay turgan insanlar var. Hazzuhu min siyamihi, karmagan orozosundan ülüşü bir gana el-cu'u vel ataşu deyit. Ülüşü bir gana emne deyit? Açarçılık. Açka kalattağın, anan çankodan başka hiç bir emnesi olup al jerde ülüşü bolboyt deyit karasaңыздар. İbadat da atabız, birok bul jerde emne açka kalıp atat deyit. Emi varubba qaimin, kebir түнкүсүн намаз окуган инсандар бар уктабай, ошол намазынан ала турган үлүшү болсо бир гана уйкусуздук болот дейт. Мына бул эмне деген сөз? Аллах субханаху ва таала бул жерде адам баласына ыхластуулукту жүрөгүнө орнотпосо, эгер адам баласы ыхластуу болууга умтулбаса, Кудай Тааладан ыхластуулукту сурабаса, Аллахумма ати анфусана тaqwaha, я Рабби биздин нафсыбызга таквалыкты бергенин, фазаккаха, бизди тазалагының, бизди тарбиялагының, бизде ыхластуулукту жайгаштыргының, ати анфусана taqwaha фазакка ант хайру ман закаха, я Рабби сен ибадат, сен эмне тарбия кылуучулардын эң улуусусуң, эң жакшысысың деп мындай кылат. Аллах субхан дуа кылуубуз биздин милдетибиз болуп эсептелет. Ошонто алымдарыбыз айткан: Кул abdu nefsihi illa men istahlesallahu li nefsihi. Ar bir kul nafsının kulu bolup eseptelet. Ar bir kul nafsisinin kulu bolup eseptelet. Allah Taala özüne ihlastуулuk üçün tandaganlardan başka deyit karasaңыздар. Allah Taala bizdi ihlastуулukta tandaganlardan kılsın. Ошо бул өтө маанилүү болгон бир сөз. Ошондуктан бул жерде биздин айта турган нерсебиз, адам баласы эгерде Алла үчүн эмес, Алла үчүн кармап жатса дагы, бул хадистин шархында Ал-Аллама Ал-Мунави эмне дейт? Айтат: "Хуа ман юфтуру алал харам." Бул инсан албетте орозо Алла үчүн кармайт, бирок ошо менен бирге оз ачар учуру келгенде арам менен озун ачат дейт. Бүттү. Hiç bir emnesi yok bul adamga, bir soğuk yok degen söz. Ev ala luhumin nasi. Çanko'dan kıynalat, çanko aç kalıp kıynalat, oşonçoluk soğup durdu, cinayet, anan oz açar malı gelgen uçurda bir önün gıybatını kılıp koyot. Bir uşakçılık, bir söz taşıp koyot. Tigindemde kılgan işi emne kılat soğut var tekki getirip деген adam balası kılgan işi bu jön gana açka kalgandık bolup kalat. Je bolboso deyit, je bolboso emnesin dene müçöөлөрүn günөөдөн сактабайт. Dene müçöөлөрүn günөөдөн emne korgobойт. Orozo maalında köz günөөsүn kılıp koyot. Orozo maalında oz günөөsүn kılıp koyot.
Malında kulak günösün kılıp koyot. Kulak günösün bu birönün kılgan gıybatına emne koşulup durup okup koyot. Misalı orozo malında kol menen günösün kılıp koyot. But menen kıskaçası deneysi menen kılına turgan günölörgü kılıp koyoturgan bolsa bul adam balasının deyt. Orozodon ülüşü bir gana aç kalgandıktan başkası emes deyit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek orozo urmatlı muson bir tuğandar. 3 adamdın orozosu var. 3 adamdın orozosu var. Birinci bir gana emneden cep içüden gana tıyılat. Cep içüden gana tıyılat. Bul birinci adamdın orozosu. İkinci adamdın orozosu var. Cep içüden tıyılıp denesin dağın günölerden emne tıyat bul adam. İkinci adamdın orozosu. Üçüncü adamdın orozosu cep içüden tıyılat. Denemi çölerin orozo kılat. Karmatat. Denemi çölerin dağın orozo karmatat günöden tıyat. Üçüncüsü jürögün dağın orozo karmatıp koyot. Buga bir misal bere turgan bolsak. O birinci adam biro gelip durup birinci adamdı uruşup koygon bolsa, cinne tiyip koygon bolsa, bul adam emne kala turmatты Müslüman bir tuğandar. Orozomун деп бирок уруп коюшу, söküp koyuşu mümkün ova. Ekinci adam sökpöyt. Ekinci adam sökpöyt. Ekinci adam sökpöyt. Üçüncü adam bolsa, urmatты Müslüman bir tuğandar. Üçüncü adam bolsa, kerek bolsa, al adamdı jürögü menen de jaman görбөйт, jek görбөйт. Mına Kur'an-ı Kerim'de leallekum tattakun, balkim takvadar bolosуңар деген sözdün manisi orozodon oşol birinci kadamdağı birinci adamdın orozosu menen başlap durup üçüncü kadamdağı o kişinin orozosuna çeyin jetiş kerek adam balası. Başkaça aytkanda bir gana je üçüden tıyılı emes, bir gana özünün dene müçölörün günölörden tıyı emes, jürögün dağın. İçki düğünösün dağın, içki sezimin dağın, oyun dağın emne kılış gerek, bir iret tıyış gerek jaman oylardan, jaman sözümlerden. Allah subhanahu ta'ala aytat, emne deyit, inne ba'da zanni ismun, emne kılbağıla, jaman kümönde olbağıla, jaman oyda olbağıla, adam balası jönünde jaman oyda hiç kaçan bolbağıla, jaman söz, jaman tiyanakka çıkpağıla sebebi oşol nerse günö deyit. Oşol nerse günö deyit. Karasaňızlar, bul ötö maňylуу. Demek kıskaçası orozodon maksat adam balasın ruhani jaktan oşondoy bir dengelge çıgaru. Oşondoy bir dengelge çıgaru. Bul dengel emne olot? Eç kaçan eç kimdi kaba kılbaysın, eç kaçan eç kimden kapa bolboysun. Eç kaçan eç kimde kapa kılbaysın, eç kaçan eç kimden kapa bolboysun. Mına orozo adam balasın oşunday bir dengelge alp barış gerek. Urmatlı Müslüman beri tuğandar, Allahu subhanahu wa ta'ala kılgan ibadattарыбызды, кармаган орозолорубузду, окутуган таравих намаздарыбызды, кыла турган дуаларыбызды, зикирлерибизди, салаваттарыбызды, окуган Курандарыбызды, бардык таат ибадаттарыбызды, зекеттерибизди, садакаларыбызды, kılgan ar bir kadamыбызды Allah subhanahu taala bir gana özü üçün ihlaslı üretте atkarılgan amallardan kılgan bolsun. Urmatlı Müslümanlar, dagы bir sir eskertip koya turgan bolsak, bul or kırdalda biz oşol şartlarga baş iyeli inşallah. Üyübüzde paygambarыбыз kандай hira ibadat kılgan bolsa, biz de özübüzdü bir hira toosuna girgendey, özübüzdü oşol nur toosuna girgendey sezeyli dagın, emne ibadattara köbürök berileli, köp jерлерде чогулбайлы 5-6 kişi olup emne kılalı bu tartiplerge başı iyeli inşallah. Müslümanlar tartipke başı çoğun bir özgöçölüğü olup esepteret inşallah. Allah razı olsun bana, biz bunu görüp tavız, tartipke başı iyi atavız. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Allah oşoğunun sevenen inşallah bizge emne kılgan bolsun, köptөгөн sowaptарды жазgan bolsun inşallah. İftarlarda үйүндө kılalı inşallah tuğandar. Сактыкта коордук жок дегенде иншалла ошол таrawihтерди үйүбүздө үй бүлөбүз менен кылалы, балдарыбызга ошол намаздарды үйрөтөлү иншалла, балдарыбызды имамдыкка чыгаралы иншалла туугандар. Аллах сизден разы болсун. Аллах субхана таала орозобузду кабыл кылсын иншалла. Оозачарда маалы келип калды. Ассаламу алейкум